момынтип атканын көрдүм да. Айласы кетип атат. Сен какмаштырбайсың дейт. Театрдын быйыл 70 жылдыгыңыз Быйыл. агай кут болсун. Эген агай, эмки жылы Кудай буйрса биздин театрга бир кылым болот экен. Ушул бир кылымдын ичинде сиз театрга киргениңизге 49 жыл болуптур. Быйыл. Эндиги жылы 50 жыл болот. 50 жыл болот экен. Юбилей экен агай. Юбилей. 100 жыл Жарым болгондо. өмүрдү, театрдын жарым өмүрү сиздин өмүрүңүзгө байланыштуу экен. Ушул жөнүндө сөз кылалы агай. Бул азыр мына мерде сүрөттөрдү карап отуруп, мындай экен деп атпайм, мындай болуп калат кийин деген нерселер. Театрда мен Ашыралы Боталиев, Муратбек Рыскулов менен гана иштешпей калдым. Себеби кийин алар сахнага чыкканын көрүп калдым. Өлбөстүн өрүндө Калча дегенге Рыскулов да чыккан, Боталиев да чыккан. Андан кийин көрбөй калдым да. Болбосо калгандары менен Күмүшалиева, Кыдыкеева, Күйүкова, Жаманов, Көбөгөнов, аксакалдар. Жумадыловдор андай жаш болчу. Умралиев, Жумадылов, Далбаев, ошолордун баары менен иштешип калдым да. Биринчи театрга киргенде, мен негизи студияны бүтүп эле киргем да. Андан кийин анан окууга деп кетпедим, Ташкентке кеттим. Анан Бейшналевада окудум. Окуп да жүрдүм, иштеп да жүрдүм, катары менен болуп атты да. Киргенде мен биринчи эле гастролго чыкканым 73 жылы чыктык. Улуу актерлор менен чыгып калыптыр. Ошондо эле. Анан аларды көрүп, алардан тарбия алып, Сайрагүл эже бар анда. Анан анда мен окуп жүргөн кезимде чыккам да, 73. Анан 76 театрга кирдим, жайында гастролго мурда 3 ай айдап жиберчү да. 3 ай, 2 ай деп. Мен бүткөндө мен июндун аягында бүтүп калдым. Жаңы спектакль даярдалып аткан Бексултан Жакиевдин Эртең майрам деген. Анан ошондо Жалаң, Күмүшалиева, Жаманов, Сейдахматова, Досумбаев, Козыкеев, Бирдалиев, Искра Райымкулова, ким Сайнеке Жунушалиева, ошолор менен чогуу иштеп калдым да шак эле. Биринчи түшкөнүм эле же барсың же жоксуң деген нерсе болду. Алар менен иштеп туруп эле ошондо гастролго анан ошолор менен гастролго чыктык да. Чүйгө, көлгө. Анан баштаганда эле ошондой катуу баштагам. Ошол нерседе анан акырындап мага эмне болду, мына улуу муундун жаштарга болгон мамилеси. Ошон үчүн көп кыйналган нерсе болгон жок да. Жаштарга жакшы болчу мамилеси. Алар мындай экен, улуу муунда адамдын өзүнө мамиле кылат экен да. Жумушка кандай мамиле кылат, ошого жараша. Жумушуна жакшы мамилеби, ал жакшы көрөбү, жаман көрөбү, жакшы мамиле кылышат экен. Мен ошол нерсени байкап калдым. Болбосо мен кичинекей баламын да, элестетип көргүлө. Сыдыке дагы, Күмүшалиев эже дагы, Жамал эже баары тең мындай жакшы мамиле кылышчу да. Анан мен деле кошо эркелеп эле эң кичүүсү. Менин ойногонум ролум болсо Сайнеке Жунушалиева, Искра Райымкуловдун классташы экен. Анан ролдун аты да Бексултан Жакиевдики. Жоош бала. Жоош бала болгондо да чоң костюм кийип алып, тигилер тияка турса тияка, бияка турган десе бияка турган бала экен да. Аны көрүп койгон эркелетип коюшат да. Жоош бала дешип. Анан биринчи киргенде эле ошондой болгон. Анан менин театрдагы жолум оңдой берди болду го. Себеби же бул мамиледенби? Мен театрды өзгөчө азыр деле сыйлайм, өзгөчө. Бул менин жашоом, бул театр. Башка. Бияка мен артист болом деп деле ойлогон эмесмин. Чынында. Мен өзүмдү мугалим болом деп жүргөм. Математик мугалим болом деп. Математиканы жакшы көрчүмүн. Таптакыр тескерисине кеткен. Анан андай болбой калып, турмуш деген ордуна коюп коет экен да. Мектепте жүргөндө менин кошунам Аскарбек деген раматлык өтүп кетти. Бул Гуренкеев атындагы музыкалык окуу жайда болчу, окуучу. Анан ошол келип эле мага жабышып алчу да, мандалин, анда мандалин. Ошону үйрөтөм деп. Мен кызыкпайм же. Мага китеп керек, математика керек. Тиги мага жабышат, балдар ага жабышат. Анан көрсө тиги ал музыкант да. Менде слух бар экен да. Мен мектепте жүргөндө ырдачу эмесмин, бийлечү эмесмин, сүйлөшчү деле эмесмин. Түнт. Математиканы эле жаба. Математика отуруп алып, баягы артта балдар мугалим кечиккенде бир чыркап чаңызгытат го, бийлешип деп. Мен отуруп алайын, ушуларды окуй берчимин деп, отуруп алып эч эме менен. Деп кайсы шамал анан сизди театрга айтып келди? Анан ошол кызыгы мындай болуп атпайбы? Бирок Шекспирди окучумун.
Ромео и Джульетта, Гамлет, Отелло дегендерди окуп, мынабу жанагы бир Кудай Таала акырын түздөп коет дейт го. Ошондо эле ошентип акырын дей берсе керек. Анан бул анда Фрунзе келген сөз театрда. Театрда келгенден кеткенге чейин театрды көрчүмүн да. Спектакльдер. Бул жаңы театр. Эски театр бар болчу. Мен эски театрда ошондо ошол кезинде эски театрдан келип спектакльдерди көрчүмүн. Анан артисттерди мындай билчүмүн баарын эле сыртынан. Анан тиги театр микрофондо деген бар, радиодон берет. Алтынчы күнү дайыма. Калтырбай укчумун да. Эч эметпей, убагында билем, ошол убакта келип радионун жанында туруп алып угам. Көрсө ошону баягы сиңирип аттырсыз. Тиги ошакты көздөй эле айдап аткан экен да, көрсө баягы жагымдуу, өзүңө жакын нерсе. Ошол экен. Мен театрга келип калганыма менин классташым себеп болгон. Исламир Жумагулов деген классташым. Кийин берди бүтүп, Ошто иштеп, кийин культурный центр ачып, Москвада ошентип жүрүп кийин каза болуп калды. Драматург. Ал ошол жылы 1972 жылы театралдык студия ачылып калып атпайбы биз театрдын алдында. Анан бир күн жолугуп калып, мен айылда жүрсөм, жолугуп калып айтты. Ошакка тапшырбайлы деп. Анан айттым, ал артист болчу. А мен каяктагы артист? Ай, кой уят. Менде мындай сезим бар, башка окуудан куласа эчтеке эмес. Вот артисттикке барып кулаган бул уят деген бир сезим бар. Жүргөн алып барып көрөлү. Нары кеттим, айттым, бир гана нерсе. Эч кимге айтпа дедим. Яй, сиз араң келипсиз го театрга. Араң уялып тартынып деп. Бул театрдан канча спектакль көргөм мен. Билем да барын. Уялып атып анан келдим. Эч кимге айтпай тапшырдым. Тапшырсам өтүп кетсем болобу? Өтүп кеттим. Өтүп кетип анан өмеге иштеп, окугандайын еще театрда калып атпаймынбы? Абдан сонун. Ошондой нерсе кетти да баягы. Тагдыр өзү кубалап. Тагдыр өзү эле мени. Анан ошондон ойлоп койгомбу баягы бу Кудай Таала тууралайт дегендей, жанагы эмнеге мени Шекспирди эч ким окучу эмес анда. Пьесаны эч ким окучу эмес. Мен окучумун да. Спектакльдерди көрүп, деп жүрүп, менин баламдын аты да ошондон да. Мына Айберге Чебет деген спектакль болгон. Биздин залкарлар Арсен Умаралиев, Алмазбек Усупбеков, Күнболот Досунбаев, Кытаев, Арсугулов ошолор ойногон да. Ошону көрүп отуруп мен спектакльди. Анда 6-чы класспы, 7-чи класс ушундай нерсе. Ушу мен балалуу болсом атын Нурдин деп коем дегем. 6-чы классыңызда? Ошондо спектакльди көрүп атып. Мен кое берчү эмесмин да. Тигерде анда программа деген бар болчу. Ошол спектакль барбы? Өзүм билбейм, өзүм тиги кызган, бирок тияка ошондой тартуулуу турат да. Анан кийин балалуу болдум. Атым Нурдин менин баламдын аты. Анан кызыгы Айберге Чебет коюлуп калды. Тигилерден кийин биздин муу менен коюлуп калды. Мен ойноп калбадым Нурдинди. Мына тагдыр кандай болот. Жанагы кыргыздын сөзү туура да. Туз насип буйруп койсо, ал эки жакка качып кете албайсың. Буйруп койду. Ошол менен ошондой. Анан эми Нурдин деп койсом, Нурдинди кийин ойноп калбадым кайра өзүм. Анан кийинки муун азыр 3-чү муун кетпеди. 2-чи муун биз ойнодук. 4-чү болуп кетти. 4-чү муун болуп кетти. Ага, анан мен дайыма угам да, тиги ошол учурдагы жаштардын арасында жаштардын башын бириктирген бий мугалими деген спектакль коюлган. Анан ошондо сиз чимирилип бийлеген видеоңуз бар экен. Ал мындай болуп калган. Бул баягы буйруган нерсеге айла жок экен. Шалтаев ойномок экен. Болот Шалтаев кадимки. Афер Эркинбаева бий мугалимин Шалтаев менен коем деп даярданып жүргөн экен көп жыл. Анан мына эми театрда ар кандай шарт болот. Ошентип атып, тиги кишинин оозурасы өтүп кетип атпайбы. Жана кул жеймин дейт куйрук. Ошол ошондой болду да. Кудай берет буйрук. Кудай берет буйрукту деп. Анан ал өтүп кеткенден кийин эже карап жүрүптүр да, анан кийин мен театрда иштеп калганда мен менен коем деп калып атпайбы. Жүрөгүм түштү. Чынында эле жүрөк түшө турган нерсе да. Анан эми рас ишенип аткандан кийин анын үстүнө тиги окуп жүргөндө сабак алгам, ал киши менин мугалимим.
ал киши ишенип аткандан кийин эми болот окшойт деп калдым да. Бирок татаал нерсе. Аерде бийлегенде, секиргенде. Анан тексттерин даярдап атабыз, деп атабыз. Москвадан Гонзалес деген испанканы чакырдым, бий коет. Анын эмеси убактысы 2 жума экен. Келди, келип музыканы койду. Айланайын, жайлап жаткан кыргыздай эле болуп калдык. Ушундай темп кетет да. Шу деп кетет. 2 кеме жасаганча ал 5-6 жагына кетип калат да. Кудай сакта деп эле калдым. Анан биз менен неме машыгып аттык, ашыгып ошентип атып 14 күндүн ичинде эми аерде мына жерде сүрөттөрдө жүрөт го. Жалпы 2 бий бар болчу. Башталышында, аягында ушул бий бар болчу да. Андан башка Гүлсара экөөбүздүкү кичинекей, чоң, ана мен жалгыз бийлегендер 18 бий болчу. Плашты алып туруп айланткан нерседе айланайын, жанагы плаш айланбайт дейт биринчи. А кийин жөн эле болуп калды да. Кийин үйрөнгөндө. Анан 14 күндүн ичинде 18 бийди койду да кетти. Эптеп калдык. Муну ким Айгүл Умуралиева эжеге чоң рахмат да. Ал калып алып анан биз менен заниматься этти да. Анан бир жолу кызык болду. Ошто койгон атабыз. Спектакль болуп атат барып. Анан баягы бийлеп мына жерде тураткан, мынтип турган эме менен бар болчу, тиги плащ менен. Анан плащты аркасына алып башында дың деген үн бар да. Анан дың дегенде мен плащты акырын алып келип туруп анан музыка кеткенде анан айлантам да. Дың дегенди уктум, плащты минттим, жок музыка. Тиякты карадым, ошто да биздикидей да. Көрүнүп турат да. Монтип атканын көрдүм да. Айласы кетип атат, тиякта минтип атат. Көрдүм деп 1-2 секунд турдум да анан музыка жок, анан айлантып бийлеп кеттим да. Айлантып деп турдум, анан бийлеп туруп бүтсөм, о деп күн болот байке, теймине кол чабып. Башка могу жактагы сүрөттөрүңүздүн баарын карасам ага этаптуу образдарыңыздын чекесин уя албайт экенбиз. Ага ошолордун эң эле сиздин жүрөгүңүзгө жакындарынан айта кетсеңиз. Сен баары эле жакын, мен билем сизге. Баары мындай да. Мынабу балаңдай болуп калат. Бир ролду мындай же тиңдей деп эме болбойт да. Муну эмеден Алчалбак. Москвадан Хевс деген режиссерди чакырып, ошол Алчалбак, Чеховго кол салыш деген татаал, өтө татаал нерсе да. Анан мен ошо тагдырыма кээде бактылуу экенмин деп калам, сен ошол татаал нерсеге кирип калып атпаймынбы? Бу жерде Миреже, Жумадылов, Умуралиев, тиги Жаманов, жаштары ошо Ажыбекова, Турсунбаевадан биз болуп калып атпайбы? Алтын муун. Анан гастролго чыгып калдык. Чыгып калып, аерде тиги ким Ашыр Чокубаев, ким Бекин Сейдакматов, бу жерден бул Асылбек Өзүбеков, Шайгүл, Сайра ошолор чыгып калып, анан мен анын эмесин жигитин ойноп калдык. Ким экөөбүз Ашыр Чокубаев ханыбыз, Бекин Сейдакматов экөөбүз жигитибиз. Анан ошентип жүрүп эле бир күнү аерде мүмкүнчүлүк көп да. Күнүгө ойношуп деген бир күнү отуруп туруп мындай караганда могу болбойт, мындай кылыш керек го деп күзгүгө карап отуруп 2 тишимди алып таштадым алдындагы. Алда 2 тишимди алдым, анан мындай карасам, бул тиш алынган киши кандай болот? Басканы кандай болот? Бутумду дөңгөлөк кылдым. Тиги кийимди кийдим, унчукпай турам, бияктан анан башталганда эме чыкканда көрүп алып эле. Bir ekинчи ай сен какмаштырбайсың дейт. Эми унчукпай эле жүрөм деп. Какмаштырбайсың, карачы. Туй характерный. Чын анан тиги кимдер элдер. Ошол спектакльде ойнойм, бүткөндөн кийин ведущий. Аерге зымпыйган классика костюм менен зыңкыйып чыгаса көп. Ай сенин буту кыйшык, тиши жок экен. Көрсөп таксаң кайда бала турбайсың. Анда балам. Ошондо характерный яркий эметкен нерседе.
Монда дагы жаш Бул кезиңиз экен агай. Сейтек. Сыдыкбек Жаманов. Жаманов, Балкыбекова. 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 Ошолор менен булар Каныкей, Бакай, Каныкейдин картайган кези да. Манас үчүлтегинде, Манаста Сыргак, Семетейде Ауке, Сейтекте Сейтектин өзүн ойноп калдым да. Үчүлтүктө тең ойноп. Үчөөндө тең. Ошондой ал убакта бизде тыным жок болчу. Эртеден кечке бир репетиция бирөө жүрүп атса, андан чыгып тияка барасың, андан чыгып тияка. Күнүгө спектакль, жумасына 7 жолу болчу. 6 күн, жекшемби күнү 2 спектакль болчу да. Ошентип эле тоголонуп эле иштеп атчыбыз. Зал толо бирок. Зал толду. Билет жок да. Билет алалы, жаштар биз барып, пригласительный эмес, мындай билетке жетпей калчыбыз кээде. Тааныштар чакырып, ошон үчүн мен тааныштарымды чакырбай калып ошондонму дейм. Ушул күндө дагы азыр дагы чакыра албайм деп өлүп калып турдум да чакырбай. Менин спектакльлериме деп чакырбай. Бир жолу менин классташтарым ушул жака келиптир да. Кийин айтып, эме кылып атышат. Анан келсе спектакль көрөбүз деп келсе, бий мугалим деп жазылып туруптур. Анан карап туруп, ой, мугалимдер анстиле тажаткан койгулаш деп кетип калышты. Бир жолдош балам айтат. Мен айткандай таанып, ошол жолдош балам айтып, мен койчу мугалимдер анстиле мындай тажат, кой деп кетип калганбыз дейт. Кийин угуптур да бий мугалим, ай, сен ойногонуң бул жерге кирмейт дейт. Анан мындай чакырып тиги бул. Анан менин бир бактым бул улуу муу менен иштешип калган. Ушу даярданбай келдиби, жаман катуу-катуу айтып койчу. Өздөрүнүн теңдештарына да ошентип эле айтып койчу. Ошол булардын сыйы күчтүү болчу. Мында чыккандан кийин бирок жакшы мамиледе. Кээде ойлочумун да, эми булар сүйлөшпөй калды го. Бүттү би жаман катуу айтышып калды. Ошол эле мезгилде чыгып барсаң, терде чай ичип отурат, гүлү жайнап эле карап коюп. Алар көрсө сахнадагы жумуш менен турмуштагы нерсени аралаштырып жүрбөсөк. Азыр айтканды да билбей, укканды да билбей калдык да. Ушул жер жаман да. Болбосо айта да билиш керек, анан уга да билиш керек да. Ошол мезгилде ошо бар болчу. Агай анан актердун багына бул немеге киного түшкөн дагы чоң жардам берет экен да, коомчулукка кеңири тааныш үчүн. Аябай. Сиз бирок өзгөргөн жоксуз агай, мен сизди чиркин өмүрдө көргөм эле. Ошондо кандайсыз? Азыр деле ошондойсуз. Канча белеңиз ошондо? Иә. Канча белеңиз? 20 жыл эйлүүд экенмин. Ошондо. Анан кийин ал мындай кино жагынан жакшы эле баштаган. Мосфильмге барып түшүп, мындай деп. Анан театрдын жумушу менен бир тобубуз бошобойт деп эле сырттан айтып, анан бошобой калып, кээде жанагы жумасына 7 жол спектакль жүрүп атса, кандай болот? Мүмкүнчүлүк деле жок да. Анан жибербейт да. Анан биз деле ошол фанат экенбиз, деп коюп эле, ошону менен кино жагынан деп калган, кийин убакыт болуп калганда анан түшүп баштадык. Ийгиликтер мурда эртерээк келгендей сезиле берет да магачы агай. Сиздердин курактагылар, андан мурункулар 27 жашымда народный болгом дегендер бар. Дагы ушундай сыяктуу мындай. Муслим Магомаев 27 жашында народный артист болду. Караңызчы, кандай жакшы бааланганда, сиз ошол жактан кандай жолдо? Ал жагынан жакшы эле жолдуу эле болду. Себеби Шеринбек Шаршиев биздин директор. Ошол айтып калды бир күнү. Бул дагы эмгекке жараша болот деп ойлойм мен. Мынтип калды. Бул Бекбаевдердин үйү мындай чарбасы жокпу деди. Чогулушта. Мен түшүнбөй калдым. Эмне деп атат? Аны мен тамашалашып эле сүйлөшпөйм, дебейм. Тем более мен деле түнүпмүн. Акчы деле ошондой болчу. Мындай көп ачылып сүйлөшчү эмес. Эмне деп атат деп коюп. Думай. Ушундай, мынакей биздин репертуарда 24 спектакль бар экен. Бекбалиев 22-синде занят экен деп атпайбы. Анан мен деп түшүнүп атпайм, эмнени айткысы келип атат деп. Анан ошондой иштеп жүргөн мезгил, анан Москвага бардым. Москвага барганда почти баарын деле занят болуп калдым да. Москвадан келгенден кийин анан звание алып калдым. Мен 10 жылдан кийин эле алдым чынында. 31 жашымда. 31 жашыңызда. 31 жашымда эмгек сиңиргенде алгам. Андан кийин эми 30 жыл бүтүп 61-ге чыкканда эл артынан
Андан кийин 30 жыл болуп кетти. Дата менен сонун эме туура келет экен Ошондой. ошол агай 31. эмдиги жылы ошондо сиздин чыгармачылыгыңыздын 50 жылдыгы, 50 жыл. өзүңүздүн 70 жылдыгыңыз. Быйыл Театрдын 70 жыл. быйыл 70 жылдыгыңыз Быйыл. агай кут болсун. Быйыл да мына майда. Буюрса Аа, 70ге келди. Сиздин 70 жаш курагыңыздын алдындарасызбы? Биз куттуктап кеткенбиз биринчи болуп агай. Званияда эрте келип калганы буюрса мындай. Эч качан мен алам деп ойлогон эмесмин. Анан кызыгы мурда указ чыкты деп звонить эткенде ишенбей, мен ишенген жокмун. Омай. Анан Сумдун жанында турчубуз биздин үйүбүз. Кыргызбай Осмон конокко келип калган. Биздин үйдө болчу. Жүр барып көрөлүчү газетаны алып. Алып Кыргызбай, алып келип окуп атса эле мен бар экенмин деп. Эмгекчи киргенде ачты, указ чыгып атпайбы. Сыйлык негизи иштеген, эмгек кылган кишинин артынан ийгичти. Өзү эле келип. Анан ошол жагынан келгенде Кудайга шүгүр, театрда жолум жакшы эле болду, жакшы болду. Ошого жараша наам эме деле убакыты саатында деп алып эметтим мындай. Тагдырга таарыш жок дегенде, таарыш эмне болот? Ойнойн деген ролдорду ойнобой калган. Жок го дейм, ойной турган, ойнойн деген ролуңуз. Жок, убагында репертуарда 24 болсо 20син ойноп салсаңыз агай. Башкалардын баары кала берипти да. Мындай да бул чыгармачыл адам тойгон күнү анда токтогон. Ооба, туура. Улам деген сайын улам иштеп, колунан келсе иштеп деп туруш керек. Жөн турса эле бул токтоп калганы да. Эменен. Кудайга шүгүр, мен жөн турган убактым деле болгон жок. Радиосу бар, телеси бар, киносу бар, театр бар. Анан тиги эме университет сабак. Ооба, Сабак берем. Передача кайдасыңда көп сурашат менден. Ооба. Убактым жоктугунан 3 ай мурда эскерттим. Соопчулук да бул өзү. Ооба. Айырды. Канча адам кыйналып деп келет, мен кылган, бошоноюн. Деп анан эмеде редактор барып анан тиги кабинетте чогулуп отуруп калсак, качан кирди? 7 жыл иштептирмин аякта. Билинбей өтүrdү. 7 жыл. Терден деп алып өздөрү таңып, мен да таңып, ушунча болуп кетти. Дагы кыргызга бере турган эмгегиңиздер зор агай. Келип бергениңизге ыраазычылык билдирем. 70 жылдыгыңызды куттуктайм биринчилерден болуп, чыгармачылыгыңыздын 50 жылдыгын куттуктайм. Театрдын 100 жылдыгы менен да куттуктайм агай. Кудай буйрса, театрдын 100 жылдыгында ушул театрдын көркү болуп, төрүндөгү аксакалы болуп, жаштардын башын баштап уюштуруп бересиздер. Рахмат. Өзүңө да ишиңе ийгилик каалайм. Чыгармачылык иш, чыгармачылык бул оор түйшүк. Бирок мен чыгармачыл адамдын баарына оор түйшүк каалайм. Себеби түйшүк болуп атса, демек ал чыгармачылык менен алектенип атат. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Анан ден соолугуң болсун сенин. Ден соолук болбосо болбойт. Сонун маек болду. Мен сиздердин доорго барып келгендей болдум.